Саламатсыздарбы, эфирде интеллигент, илимий ачылыштарды, окумуштуулардын бейнесин, эмгегин чагылдырган Тиле долбоор. Бүгүн биз Акбура дарыясынан бөлүнүп аккан Увам каналындабыз. Бул жерде Ош технологиялык университет тарабынан курулган Чакан ГЭС бар. Biz Oş Teknoloji Üniversitesi'nde okuyan, energetika bağında okuyan studentlerge elektroenergiyаны kantip alabız. Alar teoriya жағынан оқушат дағы, практика жағынан көре алышпайды. Ошон үчүн лабораториялык сабакта, практикалык сабакта біз электроэнергияны кантип алабыз? Бир кубулуштан экинчи кубулушка кантип электроэнергияны алабыз? Ошол биз жасаган Чакан ГЭСти biz şu studentlerge көрсөтүп, алар өздөрү көрүшүп, мынау өлчөөчү приборлордун жардамы менен өлчөп, лаборатория сабакта, практикалык сабактарды ушул жерде биз өтөбүз. Бул өтө жөнөкөй, мындай эксплуатацияга өтө жөнөкөй, өтө ыңгайлуу. Турдуев Ильяс Эрмекович Ош технологиялык университетинде окутуучу. Ушул жерде иштеп жүрүп, техника илимдеринин кандидаты болгон. Мына ушул көчмө Чакан ГЭС анын илимий темасы. Билгенин студенттерге үйрөтүп, билбегенин алар менен биргеликте изилдеп келе жаткан жаш окумуштуунун илимге кошкон салымы, аракети бүгүнкү чыгарылышта. Окумуштуу деген мен үчүн бул бир жаңылык киргизген, ошол жашап жаткан мамлекетке бир жаңылык киргизүү, кандайдыр бир пайда алып келүү, ошол мамлекеттин экономикасын көтөргөнгө бир өзүнүн салымын кошкон адам деп ойлойм. Ош технология университетинде окууну аяктап, ошол жерге жумушка кирип, ошол университетте иштеген илимдин кандидаттарынын жана илимдин докторлорунун жасаган иштерин көрүп, алардын Кыргызстанда жасап жаткан бир жаңылыктарын көрүп, мен ошол окумуштуу болууну чечтим. Себеби бул өз жашап аткан мамлекетибизде кандайдыр бир жаңылык киргизүү мен үчүн өтө кызыктуу болду. Каарманыбыз өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө Чакан ГЭСтердин орду чоң болоруна ишенет. Айрыкча тоолуу айылдардагы дарыяларга көчмө ГЭС куруп берсек, өз алдынча электроэнергиясын өндүрүп, айыл чарбасын өнүктүрмөк дейт. Тоолуу районунда жашаган фермерлерге жана ошо элдерге биз электроэнергия менен камсыздануу жолдорун биз изилдеп иштеп келе жатабыз. Андан эң бир баштапкы этаптардын биздин жумуштарыбыздын баштапкы этаптары деп биз ошол Чакан ГЭСтерди бир жерден экинчи жерге мындай жеткирип берүү мындай оңой болгондуктан биз ошол Чакан ГЭСтерди орноштуруп, ошол жерде тоолуу райондордо жашаган чарба менен алектенген элдерге электроэнергияны жеткирип берип, ошол менен алектенип жатабыз. Илимий документте Чакан ГЭС куруу үчүн минималдуу 1 миллионго чейинки каражат сарпталары айтылды. Практикада жер кыртышы, суунун агымы, дамбанын көлөмүнө карап чыгым азайып же көбөйүп да калышы мүмкүн. Чакан ГЭС деген бул мисалы 2 киловаттан 50 киловатт жана 100 киловаттка чейин электроэнергия чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Чакан ГЭС дүйнө жүзүндө өтө кеңири колдонулат. Бирок ар бир мамлекеттин мындай географиялык абалдары ар башка. Эми кээ бир жерлерде тегиздикте болуп калышы мүмкүн, кээ бир жерде тоолуу район болуп калышы мүмкүн, кээ бир жерде дагы өзгөнчө ландшафттар башкача болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир жерде Чакан ГЭС болгон менен өзүнүн проблемасы бар. Аны ишке ашырыш дагы. Биз ошол Чүй областындагы бир нече райондордогу ошол фермерлерге биз ошол Чакан ГЭСтерди көчүрүү менен ошол фермерлерге электроэнергия менен камсыздап бердик. Ошол жасап аткан илимий иштеринде практика катарында колдондук.
Илимий эмгеги жакшы натыйжа берген соң өз иштеген окуу жайга дагы орнотууну сунуштаган. Жетекчилик колдоого алып, былтыркы жылы каналдын суусуна 4 киловаттык агрегатор менен чакан ГЭС курушту. Ал окуу жайдын айланасын жарыктандыруучу лампаларга эле жетет. Деген менен алар азырынча токтун көлөмүн арттырууга ашыкпайт. Азыр ошол суунун агымы мына немеге тайыз болгонуна байланыштуу. Biz çukup көрөбүз дедик. Чукуш үчүн мындай уруксат алыш керек экен да. Тоскондо болбойт. Биз эми азыр бир гана кылабыз, эми мына чекесинен баштап кичине мына бетондорду коюп туруп, эки жагына бетонду коюп, суунун агымын мындай бир калыпта мындай узкий кылып туруп алып келишибиз керек да. Ошондо гана мына мүмкүн болушунча мына сууну дагы аз көбөйтсөк болот ошондо. Бетондо койсоңуздар көбөйт. Көбөйт эми биз мына күзүндө эле кеч күздө бүттүк да. Yani keyin уже kış gelip kaldı. Su azayıp, su toktogондо мындай мүмкүнчүлүк болбоду. Быйыл эмнегедир суу токтободу да. Жеке менчик ишкерлер ушундай чакан ГЭСтерди да орноштуруп атат. Эми бунун чыгымы бир аз чоңураак болот. Азыркы биздин традициялык электр энергиясынан чакан ГЭС куруп электр энергия иштетсе бир аз жогорураак болот баасы. Элге болот аткан баасы. Себеби дегенде буга кеткен чыгымды биринчиден өзүн-өзү акташ керек. Андан соң андан дагы азыркы традициялык энергиядан дагы төмөнүрөөк болуп калат да. Муну үчүн бир 5-10 жыл убакыт керек. Өзүн-өзү актоо үчүнчү. Бирок ошол биздин кээ бир жерлерге жайлоолорго же болбосо алыскы региондогу айылдарга электр энергиясы жетпеген айылдарга ушуларды орноштурсак аябай эффект бере турган эмеси бар да, жолу бар. Биз ошол чакан ГЭСти орноштургандан кийин бир нече ишкерлер кызыгып келип көрүп, телевидение аркылуу, интернет аркылуу ошо биздин чакан ГЭСти көрүп, өз кызыкчылыктарын билдиришти. Биз менен жана ошол унаа курулуш завод менен биргеликте бир нече ошол толуу райондорго ошо сымал bundan кубаттуулугу чоңураак чакан ГЭСтерди куруу сунуштарын бизге сунушташты. Буюрса келечекте биз ошол сунуштарды ишке ашырууга өз салымыбызды кошобуз деп ойлойм. Чындыгында бул жерде эч кандай жаңачылыш деле жок, бирок ошол бар каражаттарды кураштыруучу адистердин дагы жоктугу негизги көйгөй эле. Өлкө башчысы Садыр Жапаров келгенден тартып дарыяларга чакан ГЭС куруу жанданды. Президент ишкерлерди колдоо максатында алар өндүргөн электр энергиясын мамлекет кымбат баада сатып аларын убада кылган. Бул тармакты өнүктүрүү менен кийинчерээк электр энергиясын коңшу өлкөлөргө сатуу пландалууда. Мындан улам өлкөдө суудан электр энергиясын алуунун системасын түшүнгөн ГЭС куралган кадрларга муктаждык өсүп барат. Азыр эми Кыргызстанда көп жерлерде чакан ГЭСтер орноштурулуп атат. Эми биз деле ушул чакан ГЭСтерди бүт биринчиден өзүбүздүн Ош областына, Баткен, Жалал Абад деги эле бардык Кыргызстандын региондоруна орноштурганга биз даярбыз. Ошолор менен бирге иштегенге. Анан жанагындай электр энергиясы жетпеген жери жок азыр бирок. Бул бардыгы эле традициялык электр энергиясы да. Ал эми ошолорду үнөмдөө максатында биз алыскы райондорго бизде дарыя аябай көп. Мына ошол дарыяларга микрогэстерди, чакан ГЭСтерди орноштуруп, ошол айыл жерине ошол электр энергиясы менен камсыздыганга аракеттерди жасап атабыз да. Бир нече мамлекеттер ушундай чакан ГЭСтерди уже мындай собранном виде, мындай түзүлгөн уже. Ар бир калган кубаттуулуктагы чакан ГЭСтерди сатып жатат. Мисалы, биздин деле мамлекет ошондой чакан ГЭСтерди жасап туруп, заводду ошол мындай кураштырып сатса болот. Мисалы, мен келтирип кетсем, Кытай мамлекети ушундай чакан ГЭСтерди ар бир мисалы 1 киловаттан баштап уже көтөрүлүп 1, 2, 3, 4, 5 андан башка киловаттагы электр энергия чыгарып берүүчү чакан ГЭСтерди уже чыгарып баштап атат. Ильяс Эрмекович мугалим окумуштуу катары бул муктаждыкты жоюуда түздөн-түз салымы болушу керектигин моюндайт. Студенттерди окутуу менен бирге энергия алуунун жолдорун тереңирээк изилдеп, докторлук жактайм деген пландар бар. Алдыдагы максаттарым
бир гана ушул чакан гэс эмес, андан сырткары дагы башка булактардан электр энергия алуу. Мисалы күндөн жана шамалдан электр энергия алса дагы болот. Андай да мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол биздин Кыргызстанда да кайсыл жерден биз ушундай электр энергия алсак болот. Мен келечекте ушул доктордук диссертациямды ушул дагы ушул багытта алып баруу чечим алганмын. Кыргызстан кен байлыктар менен сууларга бай өлкө, бирок аны туура пайдалана алган адистер аз. Дал ошол себептен дагы каарманыбыздын аракети башкаларга үлгү деп бааладык. Ош технологиялык университетинин энергия алуу багытындагы аракеттерине кийинки берүүлөрдө дагы кененирээк токтолмокчубуз. Биздин берүүнү калтырбай күзөтүп барыңыздар. Ата мекенибиздин байлыктарын жана окумуштуулардын эмгектери менен бирге таанышалы.